ачык маегибизди улантабыз. Биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын мурунку премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев. Жантөрө Жолдошевич, студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздар, чоң рахмат. Мына 2-3 күндөн бери өлкөнүн бардык аймагында, анын ичинде Бишкекте катуу суук болуп атат. Көпчүлүгү чындыгында эле бул кыш мындан 5-6 жыл мурун ушундай кыш болду эле деп үйлөрүбүз жылыбай, үшүп аткан учур. Сиздин үйүңүз кандай, жылуубу? Мен өзүм менчик үйүмдө жашайм. Жеткиликтүү көмүр, газ, электроэнергия бар. Жылуу баары жакшы. Ошо биздин шаардык тезирээк элибизге, журтубузга, шаарлыктарга жылуулук менен камсыз кылса экен деп тилек кылып отурам. Албетте, ал үмүт, тилек ар бир кыргызстандык жарандын жүрөгүндө турат. Азыр мына социалдык түйүндөрдө ошол кечээден бери Бишкек ТЭЦиндеги түзүлгөн кырдаалдан улам сиздин ысымыңыз дагы байма-бай атала баштады. Мына Кытайлык ири чоң компания менен түзүлгөн келишимдин учурунда Жантөрө Сатыбалдиев бул компаниянын кызыкчылыгын коргогон деген дагы кенелер коюла баштады. Ошондуктан биз так жоопту өзүңүздөн уксак болчу да эле. Мына ал ошол сиздин катарыңызда дагы бир топ депутаттар бул компаниянын кызыкчылыгын коргогон же лобби болгон деген ойлор айтылды. Мүмкүн таанышып чыккан чыгарсыз. Окудум, бардык социалдык түйүндөрдө жүрөт. Бирок эми аны бирөө билип жазып атат, бирөө билбей жазып атат. Мен актанайын деген эч кандай оюм да жок. Бул Кыргызстандын энергия системасын өзгөртүү, өнүктүрүү боюнча программа өткөн кылымда кабыл алынган. Бул 96-98 жылдары ошондо линия электропередачтарды куруу, ошол эле Токтогулдан түндүккө независимый линия электропередачты алып келүү, мына сиздерге белгилүү мына Датка Гемин деген линия электропередач курулду. Дагы курулуп жатат, башка станциялар курулду, мына Северный станция дегендер. Ошолордун катарында эле Бишкектеги жылуулук берүүчү ишкананын реконструкциясы мурдатан эле каралып келген. Бирок кандайдыр бир себептер менен, ал эми объективдүү себептер менен мындай өчүрүктөп менен келип аткан иш болчу. Ал пландуу жүрүп аткан иш болчу. Бул 11-жылы эле башталган сүйлөшүүлөр. Кытай Эл Республикасынын Экзем банкынан кайрылган биздин өкмөт. 11-жылы билесиздер ким өкмөт башчысы болгон. Сүйлөшүүлөр 12-жылы Жомарт Оторбаев мырза. Жомарт Оторбаев менден кийин болду. Сүйлөшүүлөр жүргөн. Алмаз Шаршевич Атамбаев, андан кийин Бабановдун өкмөтү сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биздин өкмөт да сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Кытай Эл Республикасы өзүнүн ушундай инвестиция берүү боюнча чечимин кабыл алганда, эсиңиздерде болсо керек, 13-жылы сентябрь айында Бишкек шаарында ошол убактагы президент Атамбаев менен Кытай Эл Республикасынын председатели Си Цзиньпиндин ортосунда кол коюлуп, 14-жылдын 2-жарымынан баштап ишке кирген. Анан депутаттар, өкмөт башчысы, башкалар лоббировать эткен бул суу кечпей турган нерсе. Себеби Экзем банк өзүнүн кредитин берип атканда өзү кытайлык компания курат деген чечим менен ТВ деген компанияны берген, ошол реализация кылды. Ошондой эле бир проектлер болот. Жолго берилип аткан акчаларды Кытай Эл Республикасынын акчасын берип жатып, өзүнүн курай турган компаниясын кошо берет. Бул эми дүйнөлүк практикада болуп келген, боло берет. Негизи бул компаниянын тандалышы өзү туура эле болду беле? Дегеним, айрым оппозиция өкүлүмүн дегендер, же болбосо өзүн айрым бир экспертмин дегендер, мунун техникалык, экономикалык негиздемеси болгон эмес, болсо дагы ал чекиштелип чыккан деген күнөөлөрдү кое баштады да. Эми оппозициялык деген өзү оппозицияда любой киши өзүнүн карама каршы пикирин айткан киши ал бир кандай чечимге оппозицияда болот, оппонент болот. Ошондой ойлорду айтышы мүмкүн. Эч качан финансирующий банк экономикалык негиздери жок проектини финансировать этпейт. Ал бул жөн эле баягы суу кечпеген обвинение. Но исполнениясы
кандай болгон боюнча мен аны катышпай калдым, мен билбейм. Анын жыйынтыктарын мен мына азыр ошол эле средства массовой информацияда окуп атам. Прокуратура иш козгойбуз деп атат. СМБ бу террористтик актылар болду деп атат. Ошолордун баардык жыйынтыгын чыккандан кийин комиссиянын жыйынтыгын укканда белгилүү болот да. Мен жеке оюмча, мен өкмөттүн башчысы болуп бүгүн иштесем, мамлекеттик комиссияны мен түзөт элем. Кече мурда күнү түзүп, уже иштей башташ керек дагы. Анын жыйынтыгын чыгарып, коомчулукка сөзсүз түрдө жеткириш керек. Бул резонанстуу чоң маселе. Демек, мамлекеттик комиссия өзүнчө иш алып барыш керек, а көз карандысыз комиссия өзүнчө параллелдүү түрдө иш алып барыш керек деген ойдосузбу? Эми көз карандыксыз комиссияда компетенттүү адистер болобу, болбойбу, бул мен үчүн оор. Себеби мамлекеттик комиссия ар тараптуу комиссия түзүп, себеби азыркы иштеп аткан премьер-министр ал убакта бул проектке эч кандай тиешеси жок. Ошон үчүн мен ойлойм, анын өзүнүн ой пикири мамлекеттик комиссиянын ой пикири даана чыгат деген мен оюм бар да. Себеби ал эми кээ биркилер ойлошу мүмкүн да, мамлекеттик комиссия болуп калса эле өздөрүнүн жыйынтыгы бир багытта болуп калышы мүмкүн деп. Мен андай эмеден мен алысмын. Себеби мамлекеттик комиссия гана досконально чыгарыш керек. Бул мындай авария болбойт деп эч ким гарантия бере албайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө муну изилдеп чыгыш керек. Жантөре Жолдошович, мына азыр ошо Бишкек ТЭЦиндеги түзүлгөн кырдаалдан улам айрым энергетиктер баягы Кыргызстанда жабдуулар өтө эскирди деген жүйөнү келтирип жатышат. Сиз премьер-министр кезинде ошол Бишкек ТЭЦке өзүңүз деле бир нече жолу баргансыз, көргөнсүз. Ал кырдаал баягы кышкы жылытуу мезгилине даярдыктын жүрүшүнөн кабар алган учурларыңыз да болгон эле да. Анан менин эсимде ошо сиз премьер-министрлик кызматка бара жатканда өзүңүздүн бир программаңызда учкай белгилеген жайыңыз бар эле, электр кубаттуулугуна болгон бааны жогорулатыш керек дегенчи. Демек, азыркы премьер-министр дагы, азыркы өкмөт дагы муну акырындан кыйыта баштады. Бирок кандайдыр бир саясий окуяларга жакындаганда, парламенттик же президенттик шайлоо болордо негедир ал проблеманы көтөрүп чыкпайт бийликчи. Анан кандай ойлойсуз? Эми азыр муну айтып атса, өкмөттүн бул пикирин эл кандай кабыл алышы мүмкүн? Майрам, бул энергетика биздин ошол кыргыз элинин экономикасынын эң бир өзөгү да. Биз буга бул үй бүлөнүн башчысы үйгө кандай мамиле кылса, мамлекеттин башчысы да, өкмөттүн башчысы да, парламент да ошондой мамиле кылыш керек. Себеби биз энергетика биздин эң бир колубузда турган ресурс, аны пайдалуу колдонушубуз керек. Анын баасы төмөн болсо, жана кыргыздардын бир сөзү бар, шорпонун акчасы аз болсо ал арзыбайт деп, же даамы чыкпайт деп. Энергетика бул Кудай берген экен бизге деп эле, электроэнергетика, гидроэнергетика Кудай берген экен деп биз аны өтө төмөн баада пайдалансак, ал биз 60-жылы курулган ресурс курулуштар алар эскилиге жетип калганы бул факт. Ар бир убакта орустардын жакшы сөзү, где тонко, там всегда будет рваться. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө бул тарифтик политиканы кайрадан карап чыгышыбыз керек. Бул көп жылдардан берки тариф саясаты саясатка аралашып кетти. Сиз эсиңизде болсоңуз керек, мен дайыма айтчумун, экономиканы эч качан саясатташтырбаш керек деп. Мына энергетиканы биз кандайдыр бир кырдаалдарда өзүбүздүн бийлик өкүлдөрү шайлоонун алдында, президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоодо муну пайдаланып келатканыбыз бул факт. Бирок ал өтүп кеткенден кийин элге айтканга тил кыска болуп калып атат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул тарифтик политиканы мындай коомчулукка алып чыгып, эл журт менен кеңешип туруп, анан кийин сөзсүз түрдө көтөрүш керек. Эмне үчүн башка продуктлардын баалары тез-тез өзгөрүп турат да, энергетиканын тыйыны өзгөрбөш керек. Бул экономикалык мыйзамдарга туура келбей калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө өзгөртүү болуш керек. Отоплениеге алган электроэнергия бул совершенно башка баада болуш керек.
хозяйственный нуждага алган, бул совершенно башка болуш керек. Ошол эле предприятиялар, ошондон пайда таап аткан өнөр жайдагы алган электр энергиянын баасы да башка болуш керек. А бытовое потребление бул башка болуш керек. А социалдык уязвимый часть населенияга биз мамлекет тарабынан колдоону көрсөтүп, адрестик бардыгына эмес, бардык тургунга эмес. Социалдык жактан ба аяр катмарга, аяр катмарга, алган айлыгына, пенсиясына каратып туруп сөз түрдө биз адрестүү колдоо көрсөтүшүбүз керек. Адрестик колдоо көрсөтмөйүнчө биз эч качан мындай жакшы жыйынтык бере албайбыз. Улантабыз программабызды сиз угуп жаткан кечээ, бүгүн, эртең саясатчылар менен болгон ачык маек. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын мурунку премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев. Жантөрө Жолдошевич, мына сиз премьер-министрлик кызматтан кеткениңизге мына 4 жылга аяк басып калды. Анан ушул убакыт аралыгында сиз эмне менен алектендиңиз? Деги эле баягы коомдук тигил же бул окуяларда үнүңүз угулбайт же саясаттан сизди биротоло кетти деп айтсак болобу? Эми саясаттан акыркы сурооңуздан баштайынчы. Саясаттан бир жолу кетти десе, мен анда туура эмес болот го деп ойлойм. Бирок баягы спортсмендердей көп жылдарды саясатта жүрүүдө утурумдуу тынуу болуп калган болушу мүмкүн. Себеби коомчулук деле бир эле саясатчыны көрө бергенден жадап калышы мүмкүн. Ошол эле саясатчы да өзүнүн басып өткөн жолдорун кылчайып карап, кайсы жерлерин туура кылды, кайсы жерин кемчилик кетирди, кемчиликсиз адам болбойт деп ойлойм. Бир да саясатчы айта албаса керек, мен баардыгын туура жасадым деп. Ошол жыйынтыктарын чыгарып, бир кандай бир жыйынтыктарга келип атабыз. Эми күнүмдүк оокат, турмуш өтүп атат. Мен бир банкта директорлор кеңешинин мүчөсүмүн. Ошол жерде кирип чыгып иштеп жүрөм. Анча-мынча мындай саясий кампанияларга катышпаган себеби өзүмдү ушу бейтарап болгонго аракет кылып атам. Конечно, чоң саясатта жүргөн кишиге кыйын эмес бекен бейтарап болуу дайым эле? Бейтарап болуу өтө оор. Аны өзүңүн гана принцибинде сакташың мүмкүн. Ошон үчүн мен бейтарап болуп келетам деп ойлойм мына бүгүнкү күнгө дейин. Бирок коомчулукта айта турган сөз бар деп ойлойм. Айтып да жүрөм. Ошол эле шайлоолордун алдында сиздердин радиодон, Азаттыктан, башка радиолордон ушу коомчулукка менин үнүмдү угабы укпайбы, бирок мен айтып жүрөм. Эми ошондой эле болот деп ойлойм. Баягы саясат менен сен алек болбосоң, саясат сени менен алек болот деген жакшы сөз бар эмеспи? Ошондой окшойт. Жантөрө Жолдошевич, мына сиз айтып калдыңыз, бир кетирген каталарымды мүмкүн анализ жасаганга убакыт болду депчи. Жаңылбасам, парламенттик башкаруу системасында жашап аткан өлкөдө мына сиз партиясыз адамды премьер-министрликке шайлашты. Сиздин аркаңызда ишене турган партия же болбосо жоон топ бир ишенимдүү адамдарыңыз жок эле дегендечи. Анан коалициялык көпчүлүктүн ичинде туруп бир алар менен консенсус табуу же болбосо алардын пикирин угуу кыйынчылык жаратпайт бекен? Мисалы, премьер-министрликтен кетишиңиздин түпкү себеби дагы ошол жагдайга барып такалган жокпу? Майрам, сиздин айткан сын пикирлер туп-туура. Парламенттик мамлекетте де юра бизде парламенттик, де факто президенттик парламенттик өлкө. Партиясы жок киши өкмөт башчысына келип иштөө бул өтө татаал. Бирок ошол шартта менин премьер-министрликке баруу шартында техникалык өкмөт деп коет. Мен өзүм гана партиядан эмес, калган мүчөлөрү, өкмөт мүчөлөрү бардыгы коалициялык көпчүлүктөгүлөр министр болуп келди. Бул оор маселе. Парламенттеги өлкөдө сөз түрдө өкмөт башчысы өзүнүн партиясы болуш керек, парламентте колдоо таба турган идеялаштары болуш керек. Ошого карабастан эми бул мактануу болуп кетет болуш мүмкүн. 10-жылдан бери бүгүнкү күнгө мына бүгүн 29 январга дейин менин өкмөтүмөн көп иштеген өкмөт боло элек.
канчалык деңгээлде сыр эмнеде болду анда макул? Консенсус канчалык деңгээлде тапканын мен ошол менен жооп бердим деп ойлойм. Сыр эмнеде мен ойлойм профессионализмде. Биринчи очередте мен тиги министрлерге дагы баардык министрлерге, ведомствонун башчыларына биринчи орунга ошол кесипкөйлүктү коюп, ошончо требуйт эткенге мүмкүнчүлүгүм боло алды. Ал кайсы деңгээлге дээри коалициялык көпчүлүк чыдаганы ал башка нерсе. Мени ар кандай шарттарда кетиребиз деп көрүштү да. Аны сиз билесиз. Мына кумтөрдүн тегереги. Сурайын деп аттым эле да, мына кумтөргө байланыштырышты, Ош Жалал Абад дирекциясына байланыштырышты деп ойлоду. Бирок эч качан болбоду да. Анан болбогондо алар парламенттик мамлекеттин, парламенттин системасынын эң бир оңой эмесин коалициялык көпчүлүктү бузду. Коалициялык көпчүлүк бузулуп, кайра мен кеткенден ошол эле баштагы коалициялык көпчүлүк кайра эле түзүлдү да. Эч ким өзгөрүү болгон жок. Кокусунан бул менин үчүн болгон маселе да. Кокусунан менден башка системный кризис кеткенде, анда коалициялык көпчүлүк башка курамда түзүлөт эле да. Ошон үчүн мен бүгүнкү күнү жана сиз айтып аткан кемчиликтерди эмне дегенде мен айта алам. Ошол бирден бир кемчилик партия жок болуп, өкмөт башчысына макул болгон, бул менин бир чоң кемчиликтеримдин бирөө болчу. Бирок ошого карабастан мен ошол 1 жыл 8 айды өкмөт башчысы болуп иштедим. Бардык алдыма койгон маселелерди мен чече алдым деп. Негизи мына мамлекеттик дирекциянын ишинде кетирилген каталарыңыз болдубу? Эми катасы жок десем, анда туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анын үчүн анча-мынча кемчиликтер болду. Мен ошо кызматта турганда мага койгон кинелердин бири бул бийликтин башында туруп, счетный палата бийликте турган кишиге мындай кайыш айта албайт, кетирсек анан кийин чыгат деди. Мен кеткенден кийин да текшерип, Эльмира Ибраимова өзү палатасы төрайымы эле. Төрайымы өзү чоң текшерүүнү бүтүп, ошол мени чакырган жок. Менден башка ошол жерде иштегендердин баардыгын чакырып, баардыгына ошол жерден рахмат айтып, ошондой кыска убакыттын ичинде тез тышчылыкты үйлөрдү куруп беришине рахмат айтты. Ал жерде кандайдыр бир кемчиликтер бар экени белгиленди. Бирок уурдап алуу, жеп ичкен фактылар болгон жок. Болсо анда эми ушунчалык коррупцияга катуу күрөшүп жүргөндө бир жеринен чыгат эле да. Мына мен иштен кеткеним өзүңүз айттыңыз, жакында 4 жыл болот. Жантөре Жолдошевич, мына сиз жетектеген өкмөттүн маңдайына ошол эле биз учкай кеп кылган кумтөр маселеси дагы бир чекеге чыккан чыйкандай болду көрүнөт. Экономикалык маселелерден бул азыр саясий өңүт алып кетти. Анан кандай ойлойсуз, кумтөр көйгөйүн чечүү боюнча азыркы өкмөттүн кадамы туура болуп атабы? Кандай баа бересиз? Биринчиден мен ал кадамдарды көргөн жокмун. Себеби мен өкмөтүн, биз иштеген өкмөт, башкача айтканда аракетин байкай элексиз. Аракеттери бар экенин билем, бирок андай мындай жыйынтыктуу чечимдерин көргөн жокмун. Себеби ошо биздин өкмөт, мен азыр даже точно даталарынан бери айтышым мүмкүн. 13-жылдын декабрь айынын аягында өкмөт өзүнүн кеңешмесинде кабыл алган чечим бар, аны жогорку кеңеш жактырган. Ошол меморандум бар, өкмөт менен Сентеранын ортосунда коюлган келишим бар. Ошол жерде биргелешкен ишкана түзүү, 50-50% менен Бишкекте жайгаштыруу, Кыргызстандын мыйзамдары менен иштөө деген келишим бар. Ал келишимди бирөө же жокко чыгарган жок, же аткарган жок. Менин бүгүн дагы ошол эмеден мен кеткен жокмун. Кыргызстандын мыйзамдары менен иштемейинче кумтөрдү Кыргызстан эч качан толук көзөмөлгө ала албайт. Ал сиз айткандай экономикалык категориядан саясатка өткөнү бул 93-жылдан бери. 93-жылы кол коюлган, эсиңиздерде бар. Биринчи келишим. Ошол убактагы өкмөттүн башчысы
Айтыңызчы, мына 2018 жыл, быйылкы жылды президенттин указы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяладык да. Бир кезде Кыргызстан агрардык, индустриалдык өлкө деп мактанчу элек да. Азыр болсо агрардык деген эле сөздү колдонуп калдык. Сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү күндө мына ушул аймактарды өнүктүрүү маселесиндеги биринчи көңүл бөлө турган жагдай кайсы болушу керек? Бул маселе өтө оор маселе, чоң маселе. Эсиңиздерде болсо керек, мен 13-жылы өкмөттүн алдында чоң мамлекеттик комиссия түзүп, бирин эки топко бөлүп, бирин Тайырбек Сарпашев, мен орун басарым, экинчисин Жолдош Карашев, ал убакта ошо жана кадрлар боюнча дирекциянын башчысы болуп иштечү, ошо жигит баштап, иштеп, биз жогорку кеңешке алып келгенбиз. Ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, административдик, вертикалды реформа боюнча, күчөтүштүрүү боюнча деп. Бул жаңы маселе эмес, бирок бул өтө опурталдуу, оор маселе. Ошондо жогорку кеңештеги депутаттар биздин сунушту колдобой койгон. Мына 13-жылдан, мына быйыл президент жылдын башында өзүнүн жарлыгын чыгарып, комиссия түзүп, 1-сентябрь майга дейин сунуштарды берүү жөнүндө тапшырма берип атат. Мезгил келдиби деп ойлоп атам. Бирок сөз түрдө бул карай турган маселе. Биринчиден, бийлик элге жакын болуш керек. Ошол функцияга жете алсак, анда бул иш аткарылат. Ошон үчүн буну экиге бөлүш керек. Биринчи административдүү реформа кылыш керек. Административдик бул территориалдык, реформа? Жок, территориалдык деген жок. Территориалдык деген бул облустар, райондор, айыл өкмөттөрдү кандай болот деген. Административдик реформа деген бул кайсы бийлик эмнеге жооп берет? Айыл өкмөт эмнеге жооп бериш керек? Райондун бийлиги эмнеге жооп бериш керек? Облустун өкүлү эмнеге жооп бериш керек? Борбор эмнеге жооп бериш керек? Ушул төртөөнү биз бөлүштүрүшүбүз керек. Анан ошонун негизинде функция болгондо, анан кийин жана сиз айткан территориалдык бийлик пайда болот. Бул туура багыт деп ойлойм. Жантөре Жолдошович, мына азыр сиз четте туруп, азыркы премьер-министрдин жасап аткан ишине кандай баа бересиз? Деги эле Сапар Исаковго кандай кеңештерди берер элеңиз? Мисалы, азыр өткөндө бир жагдай боюнча маалымат дагы даярдап көрдүк биздин радио. Бул өкмөт башчынын 11 кеңешчиси бар экен. Анын айрымдары албетте коомдук башталышта иш алып барат экен да. Анда суроо жаралат. Премьер-министр эмне кылыш керек өзү дегенчи. Негизи ушул кеңешчилер институтунун дагы иши жөнүндө өзүнчө бир кеп кылууга татыктуу кандай? Биринчиден мен эми азыр Сапар Исаковго мен кеңеш берсем, сындасам туура болбойт. Себеби мен да ошол жерде иштегенмин, ошол өкмөттүн башчысы болуп. Сапар Исаков жаш, өсө турган жигит. Бирок тилекке каршы тажрыйбасы азыраак. Да, бийлик бутактарда иштеди. Бирок ылдыйкы бийликти, регионалдык бийликти, отраслевой бийликти иштебей калды да. Ошол жагынан эмелер, кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кеңешчилердин көп болушу мен бул бүгүнкү шартка туура келет деп ойлойм. Ал жанакы коомдук кеңешчи же мамлекеттен алып аткан кеңешчинин санына эмес, сапатына караш керек да. Сапаттуу болсо кеңешчилерге дайым убакта муктаж болуш керек да. Анан өкмөт өзү коллегиалдуу орган, министрлери дагы компетенттүү болуш керек. Ошол министрлер, ар бир министр премьер-министрдин чоң кеңешчиси болуш керек. Ошондо гана иш алып барат. Кесипкөй болуш керек, билимдүү, кесипкөй, тажрыйбалуу болуш керек. Мына мен кайталап айтып коеюн, муну мен көп жолу айтканмын. Өкмөттүн мүчөсү бул окуй турган институт эмес, университет эмес, аспирантура эмес, бул жерде иштеш керек. Ошон үчүн ар бир министр басып өткөн жолу тажрыйбасы болуш керек. Ошондо гана мен бир интервьюмда айттым эле, жанагы футболисттерге салыштырмалуу главный тренер игрокторду тандаганда ал жаш өсүп кетет деп албайт да. Ал иштегенине карап гол киргизе алабы, топ тозо алабы, защита кыла алабы, ошондойлорду гана алат да. Анан ой бул жаш экен, анан эртең үйрөнүп анан эметип кетет дегенге
экономикадагы, калктагы, шарттагы күтпөйт да. Мына ошондой нерселерден коркпостон, мен дагы айтып аткам. Азыркы өкмөт башчысы коркпостон Акаевдин кадры экен, Бакиевдин кадры экен, Атамбаевдин кадры экен деп ошол колунда эмне иш кылган кесипкөй адистерди чакырыш керек өзүнүн командасына. Анан ошолор менен иш алып барса, жыйынтыгы болот. Анан бир киши эч качан чоң реформаларды кыла албайт. Сиз угуп жаткан кечээ, бүгүн, эртең программасы. Саясатчылар менен ачык маек. Кечээ, бүгүн, эртең программасында. Керек окшойт. Анан сиздин оюңуз боюнча багы сиз премьер-министр катары чечкиндүү, ошол эле учурда жоопкерчиликтүү боло алдыңызбы? Бүгүн өзүңүздүн ишиңизге мындай анализ жасап, ачык эмнени белгилей аласыз? Майра, мен деген көп жылдардан бери чарба тармагында иштеген кишимин да. Анан азыр эми мен жетише алдым, жетпей калдым десем, баягы мактанчаактык болуп калышы мүмкүн. Бирок цифра деген бар да, мамлекеттик статистикалык орган бар. Ошонун көрсөткөн жыйынтыктары боюнча мен иштеген өкмөт өзүнүн алдына койгон максаттарын аткара алды деп айта алам. 12 жылы 9 айдын жыйынтыгы менен мен 6 сентябрда жумушка кирсем, ички дүң продукциянын өсүшү 6,5% минус болуп калганды биз жылдын аягына дейин нөлгө чыгарып, жылды 0% менен бүтүрдүк. 13 жылы биз ички дүң продукциясына 11% өсүш бердик. Ички дүң продукция 11%. Инфляция деген понятие бар, аны баарыңар билесиңер. Ошол 3,5%-ын тегерегинде болду. Мына өкмөттүн койула турган баасы только ушул. Анан бир айылга жол салынбай калды, бир мектеп бүтпөй калды, же бир жемеге деген бул жана саясаттын ойлоп тапкан нерселери да. Мен биринчи кварталды дагы 14 жылдын биринчи кварталы менин өкмөтүм мен кетип атканда 7,8% менен таштап кеттик. Доходный жагын салыштырмалуу, бу да салыштырмалуу. 20%-га мурунку жылдарга салыштырмалуу доходду көп чогултуп бердик. Убагында айлыктарды берип, пенсияларды берип турдук. Ошол көрсөткүч деп ойлойм. Анан мен бардык иштеген жеримде мен жыйынтык бере алдым деп, муну өзүм алдымда дагы, сиздин алдыңызда да, радио угуучулардын алдында да айта алам. Себеби мына ошо менин министрликте иштеген, менин артымда калган Бишкек ОШ бар. Аны да ар кандай критикалап жүрөт. Бирок ошол убакта критикалаган болсо, андан бир жөн эле саясатка байланыштуу мен чоң кызматка келгенде менин оппоненттерим критикалаш. Болбосо жана жаштар да жүрбөй, Бишкек ОШ жолунда кетип атам, айдаганым Мерседес, жанымдагы кыз андан дагы жакшы деген ыйлар бар. Ошондой жакшы жол салынбаса, андай ыр кайдан чыгат эле? Ошол Ош шаарынын башчысы болдум. Бүгүнкү күнү Ош шаары кандай өсүп атат, ошо дагы кандайдыр деңгээлде менин эмгегим болсо керек деп ойлойм. Энергетиканы башкарган эсиңизде бар болсо керек. Транспорт министрлигин башкардым. Потеря 48% болуп турганда, мен алып, мен кеткенде 1,5 жыл иштедим, депутат болуп шайланып кеткенде 32% менен таштап кеттим. Ошолордун баардыгы эсептер, гана цифралар гана мен кылган ишимди тактай алат деп ойлойм да. Анан эми сөз түрдө оппоненттер болот. Душманың жок болсо, анда саясат кызыксыз болуп калса керек, душманы жок саясатчы, ал саясатчы эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, мен кылып кеткен иштер бар деп айта алам. Жантөрө Жолдошевич, азыр бизди угуп аткан угарман мурунку президент Алмазбек Атамбаев менен болгон мамилеңиз тууралуу билгиси келсе керек. Алмаз Шаршенович Атамбаев менен мен көп жылдардан бери бири-бирибизге сыйлоо болгон урматтообуз бар. Себеби биз эсиңиздерде болсо керек, 2005 жылкы
революция дейбизби кандай дейбиз, ошолдо дагы бирге болгонбуз. Ошондон бери мындай бир пикирлеш. Кызматтан кеткенден кийин ошол пикирлештик мамиле сакталат бекен? Ошол боюнча калды эми, андан ары өсүп кеткен жок. Биз ошо бири-бирибизге мындай болгон взаимоотношения ошол уровеньде калды деп ойлойм. Аны эми калганын убакыт көрсөтөт. Мына азыр ал киши дагы пенсияга чыкты, мен да Кудай буйрса ошондой болот. Анан эми бул жагын көрөбүз да, бул жагын убакыт көрсөтөт. Негизи кандай ойлойсуз? Кайрадан багы азыр саясаттан алыстап кеткен жокмун деп атасыз, бирок ошол эле саясатка баргыңыз келеби? Мисалы, кандайдыр бир жеке өзүңүз партия түзбөсөңүз дагы кайсы бир партиянын сап башында болуп бер, моралдык дагы, материалдык дагы мындай сизде ресурс бар деген ой сунуштар жокпу? Ачык айтсаңыз. Мына 15-жылкы парламенттик шайлоодо дагы мага келген партиялар болду. Бизге кошулуп барыңыз деп, анан баягы пикирлер, эмелер туура келбегенден эми лиже биле барып парламентте отуруп канга болбоду. Себеби анан партия менен баргандан кийин ошол партиянын идеясын колдош керек. Туура келеби, туура келбейби, көз карашыңыз ошолорду колдошуң керек. Ошол жактарынан көптөрү туура келген жок, барган жок. Ал партиялар мына бүгүн ошол мага сунуш кылган партиялар бүгүн парламентте отурат. Кечээки президенттик шайлоодо деле ошондой эле сунуштар келип, кандайдыр бир кандидатты колдоо боюнча баардык кандидаттардан сунуштар түштү. Бирок мен бара алган жокмун. Эмне үчүн? Эми менде бир принципиалдуу 5 позициям бар. Ошол 5 позициямдын хотя бы жок дегенде 3 позициям туура келгенде мен сөзсүз түрдө барып колдоого алат элем. Анан ошолордун көпчүлүгүнө мага алардын көз караштары менен көз карашым туура келген жок. Ошон үчүн мен өзүмдүн кеңешип мен бара алган жокмун. Келечекте кайрадан парламенттик шайлоо болсо, парламентке келүү оюңузда жокпу? Эми аны убакыт көрсөтөт го. Менин тажрыйбам бир кандайдыр партияларга өзүм пикирим жакын болгон эмеге туура келе турган болсо, анда мен жок дебешим мүмкүн. Анан өзүм менен пикирлеш, замандаш, биз ушу мамлекеттүүлүктү бир мындай оңдойбуз деген сунуштар түшүп кала турган болсо, ага да мен жок деп айтпашым мүмкүн. Себеби мен мамлекет мага көптөгөн өзүнүн ресурсун кетирди. Себеби мен тарбиялаш үчүн мен 26 жашымдан баштап ушу жетекчилик кызматта мамлекетке иштедим. Мен ойлойм дагы мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Негизи азыр биздечи бийликке карай реалдуу күч боло турган, же болбосо реалдуу өзүнүн бир концептуалдуу пикирин айткан мыкты оппозиция барбы? Системалуу түрдө бийлик оппозиция болуп келатканын көрө аласызбы? Системный оппозиция жок. Системдүү оппозиция жок. Кандайдыр бир маселелерде чыга алган оппозициялар бар. Эми ал бүгүн бул бийликте, эртең башка бийликте деген андай эмелер жок. Анан мисалыга кээ бирки өзүнүн ой пикири бар, бардык жагын так билгендерди өзүнүн ой пикирин айтып койсо эле бийлик ой бул совершенно оппозиция экен деп мындай жактырбай калган фактылар да болгондуктан азыр өзүн ушу мекенчил деп эсептеген биздин патриотторубуз дагы кээ бирде көп нерсени айтпай калган фактылар, бул ушундай шарт болуп калган фактылар да бар да, кой мен бул жаштарга менин оюм туура келбей калды деген. Сизди азыркы бийлик кызматка чакырса, барат белеңиз? Менин басып өткөн жолума менен ошол тажрыйбама ылайыктуу болуп, анан бир орчундуу, оор жерин ушу тартып берди турган болсо, айтып атпаймынбы, биздин мамлекет мен үчүн, мени тарбиялаш үчүн канчалаган ресурстары кетти. Мен институтта окудум бекер, техникумду бекер окудум. 26 жашыман ушу биринчи жетекчи болуп 34 жыл иштедим. Мен аны жок деп айтканга менин моралдык укугум жок болсо керек. Анан кызматтын чоң кичинеси болбойт. Аны ошол кандай иштеп кетесиң.
ошол жагын да ойлош керек да. Соңку суроо болсун, айтыңызчы, кызматта жүргөндө, кызматта, бийликте отурганда мындай адамдын досу дагы, жолдошу дагы, санаалаш, пикирлештери дагы аябай көп болсо керек. Кызматтан кеткенде бул жагдай кандай болот экен? Бул эми адамгерчиликтүү суроо, бул эми баардык эле адамда болот деп ойлойм. Мен ушул басып өткөн жолума, анан мамлекетке, мамлекеттин жетекчилерине чоң ыраазычылык билдирем да, себеби мен дайым эле ушул 26 жашымдан баштап эле катарынан эле утуру чоңоюп кеткен жокмун. Бир убакта баягы бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөөжүрөт дегендей, кандайдыр бир кызматка жетип мен түшүп калган убактар болду. Кайрадан чыгып кеттим. Ошентип менде баягы накта достор өзүнчө естественный отбор болуп, ошол калды деп айта алам да. Анан саналуу болуп калат экен да. Жок, эми алар эми ошол естественный отбор болуп, пикирлеш, замандаш, туура бири-бирин туура түшүнгөн гана жолдош болуп калат экен. Анан негизги менин жолдошторум бул мен студенттик кездеги жолдошторум. Мектепте окуган жолдошторум да бар, эми алар айылда, алар менен катташуу азыр эми мен Бишкекте болом, алар айылда, ошон үчүн анча байланыш жок. Мен институтта окуган өзүбүздүн бир кругубуз бар, ошолор менен жакшы эметтеш. Кызмат убагында тапкан жолдоштор да бар, эми алардын взаимоотношениясы башкача. Азыр мисалы үйдө ошол саясаттан, кызматтан алыс бош, колуңуз бошураак дегеним да. Ушул учурда көбүрөөк мамлекеттин кайсы көйгөйү жөнүндө ойлоносуз? Мындай сизге тынчтык бербейт, ушул чечилсе болот эле деген бир ой сана барбы? Эми ой сана жок десем, мен анда өзүмдү да, анан сизди да алдаган болом да. Биринчиден мен азыр бош убакыт болгондон кийин көп ушул мамлекетти кантип өнүктүрүү, өсүү боюнча жазылган чыгармаларды окуп чыктым. Ал мурун деле окучумун, бирок кайра бир көз жүгүртүп окуган. Мурун окуганда, может, баягы кызматка байланыштуу, шартка байланыштуу башка точка зрения болсо, бүгүн совершенно башка да. Ошо өзгөртүү көйгөй эң бир эле ушул биздин алдыга койгон максатыбызды бир багытта алып кетүү болсо, бир өкмөт алмашуу бул мыйзам ченемдүү нерселер да. Бирок биз өзүбүздүн багытыбызды өзгөртпөсөк, ошондо гана өнүгүү болот да. Мисалга биздин коңшу мамлекетибиз, мен атын айтпай эле коеюн, 40 жылдын ичинде улуу державаны түздү. Биз 28 жылдык эгемендүү жылда сиз өзү жана суроо бергенде айттыңыз, индустриалдык аграрный мамлекеттен биз аграрный мамлекетке түштүк. Бул биздин регресс болгонубуз да. Ошон үчүн бул жагы өтө өкүндүрөт. Анан баягы көрүп, билип туруп айтпай коюш бул мусулманчылыкта деле туура келбесе керек, адамгерчилик боюнча. Ошон үчүн көйгөй бар, ойлоносуң. Биринчи кызматтан кеткен убакта мен средства массовой информацияны карабай койгон убактарда болуп. Азыр эми көңүлүңүз кайт болгондонбу бул? Эми көңүлдөн эмес, кээ бир убактарда кечирип коесуздар, эми журналисттер дагы, средства массовой информациялар дагы берген информациялар так туура, далилдүү болсо, муну көрүш керек. Анан безответственный жөн эле айтып коюп, анан бул ушундай имиш деп коесуңар дагы, ошондой средства массовой информация бүгүн Кыргызстанда өтө көп. Бул безответственность порождает еще больше безответственность. Ошон үчүн мындай тандап көрүп каласың да. Анан мен дагы көптөр айтат, эмне үчүн сиз элдерге окшоп баардык телеканалдарга, радио, гезиттерге жылынып интервью бербейсиңер. Мен андайга берүү үчүн мен өзүм ынанышым керек да. Мен деле ынанып, анан ушул радио, телевидение же гезит ушу чындыкты айтыш өтө кыйын. Ошо калыс сөздү жеткире алабы? Жеткирбесе айткан сөздүн жыйынтыгы калып,
калгандан көрө айтылбай калган жакшы деп көп убакта интервью бербегеним да бул факт. Биздин студиябызга атайын убактыңызды бөлүп куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Биздин маегибиз канчалык ачык болду, аны угарман өзү баалайт болуш керек. Ишиңизге ийгилик каалайлык сизге. Мен да сиздердин радиого ийгилик каалайм. Ошол көпчүлүккө туура багытты жеткирүүдө бул силердин ролуңар өтө чоң. Убагында Владимир силердин айткандай эң бул күчтүү оружие бул пресса. Өзү нана иштеткен ананы өзү гана нана оңдой алат дегенде силер туура багыт берсеңиздер бүгүн эң бир биздин жарандарга чындык, акыйкатчылык туура багыт жетпей турган убакта силер ушу жол көрсөтө алат деген терең ишеним менен мен силерге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Кечээ, бүгүн, эртең саясатчылар менен болгон ачык маегибиздин бул жолку мейманы Кыргыз Республикасынын мурунку премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев болду. Бардык угармандарыбызга ыраазычылык билдирип, өзүбүз уктурууларды уланта бермекчибиз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин күн чекит маалымат талдоо программасы башталат. Сиз толкунду таштабаңыз.